Кыргызстан эмне үчүн инвесторлорго ишенимдүү өлкөгө айланды. Садыр Жапаров бийликке келген алгачкы күндөрдөн тарта инвестициялык климатты жакшыртууну артыкчылыктуу багыт катары койгон. Бишкекте жаңы салынып жаткан Ош базар менен автобекет май айында, ал эми Борбордук стадион август айында ишке берилет. Тегүү тармагы 2030 жылга чейин жеңилдетилген салык режимине өтсө, ал эми жеке ишкерлер автоунаа алып сатуудан түшкөн киреше салыгынан 3 жылга бошотулду. Ажырашкандарына 4 жыл болгон. Сузакта 28 жаштагы келин мурдагы күйөөсүнүн колунан каза тапты. Бул каргашалуу окуяга маркумдун бир тууган эжеси күбө болгон. Манас шаарында унаа токтотуучу жайлардын жетишсиздиги курч көйгөй бойдон калууда. Бул жагдай айдоочуларды эреже бузууга түртөп, өткөрүлүп жаткан рейдтерден жыйынтык чыкпай келет. Биздин мамлекетибиз биринчи 10 мамлекетке кирсе деп кыялданат экенсиң да. Дүйнө жүзүндөгү. Акыркы 5 жыл Кыргызстан үчүн терең реформалардын жана экономикалык багытты кайра карап чыгуунун мезгили болду. Президент Садыр Жапаров бийликке келген алгачкы күндөрдөн тарта өлкөдөгү инвестициялык багытты жакшыртууну биринчилерден болуп колго алган. Бул тууралуу журналист Айбек Бийбосуновдун президент документалдык тасмасында да белгиленген. Менин оюмча, бул жагдайда президент Жапаровдун Кыргызстанды жалпы бир хабка айлантуу планы бар. Кыргызстан, скажем, наподобие хаба такого. Анда бир гана соода, экономикалык эмес, маданий байланыштар да болот. Биздин регион ушундай кызматташуунун жыйынтыгында инвесторлорду, туристтерди кызыктырган регион болот. Превратиться в регион, который будет очень сильно привлекать и инвесторов, и туристов. Көпчүлүккө белгилүү болгондой, инвестиция тартуу мыйзамдуу мамлекетте туруктуулукту жана коопсуздукту талап кылат. Инвестиция үчүн эмне керек? Бул саясий туруктуулук, саясий стабилдүүлүк. Андан сырткары так, түшүнүктүү, туруктуу мыйзамдар. Анан үчүнчүдөн ошол келген инвесторду ишеними. Ол келген салган акчасын же болбосо финансысын байлыгын жоготуп койбоо. Анан абдан маанилүү нерсе биздин жергиликтүү инвесторлорго жакшыраак көңүл бурсак, ошолорго жакшыраак шарт түзсөк, бул деген ошол инвестициянын кандай десем, инвесторго ишеним керек. Инвестиция уже келип атат, өзүбүз көрүп атабыз, мына күн энергетикасы тармагында абдан чоң инвестиция жүрүп атат. Жана суу энергетика тармагында да инвесторлор келип атат. 2025 жылдын 9 айында түз чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмү 885,8 миллион долларды түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 19%га өскөн. Улуттук статистика комитетинин соңку бул маалыматы тышкы инвесторлордун Кыргызстанга болгон ишенимдин калыбына келе жатканын тастыктайт. Кыргызстан дүйнөлүк базарларга ачыктыгын билдирип атат. Ошол эле кезде Кыргызстан бүгүнкү күнү чоң инвесторлорго, чоң илий долбоорлорго активдүү катышууга даярдыгын билдирип атат. Ошондуктан бизде толук мүмкүнчүлүктөр бар. Анан жакшы билесиздер, Кыргызстандын бул географиялык жайгашкандыгы ошол эле кезде жалпысынан Кыргызстандын потенциалдык чоңдугун билдирип, эң негизгиси бул ошол саясий туруктуулук, саясий чечкиндүүлүк, анан жалпысынан өкмөт тарабынан туура өтө жооптуу чечимдерди кабыл алгандын белгиси. Кыргызстандын экономикасынын мындай динамикалык өсүү темпине мамлекетте жүргүзүлгөн бир катар саясий реформалардын жана тартип системасынын орношу түрткү болду. Мурда инвесторлорду чочуткан мыйзамдагы уурулардын, ар кандай мафиялык топтордун таасири жоюлуп, жемкорлукка каршы реалдуу күрөш башталганы эл аралык коомчулукка ачык белги боло алды дешет серепчилер. Президент Садыр Нуржиевич бир топ мамлекеттерге барып, ошол жерде келишимдерди түзүп, эң негизги максат инвесторлорго шарт түзөлү, келиңиздер биздин мамлекетибизге келип, биздин чогуу биргеликте иштешели, бир муштумдай бололу, биздин экономикабызды көтөрөлү. Бул жерде абдан жакшы көрүнүштөр болуп жатат. Андан сырткары президент жаңы жылдын астында 26 декабрда ошол эң негизги инвесторлорго шарт түзүү максатында жарлыкка кол койду. Бул жерде салыктарды азайтуу, салыктарды мындай көзөмөлгө алуу максатында мындай
ишкерлерге жардам берүү максатында да бул эмненин белгиси. Мен оюмча бүгүнкү күндө мамлекет бир топ максаттарды коюп атат. Бул максаттар ошол бизнеске жардам берүү. Инвестициялардын көбөйүшү мамлекеттин ички потенциалын жогорулатпай койбойт. Эгер мурда бюджеттин тартыштыгынан жылына саналуу гана социалдык объект курулса, бүгүнкү күндө бир эле шаар же облус аймагында ондогон курулуштар иш жүзүн ашууда. Депутат Марлен Маматалиев белгилегендей, бул көрсөткүч туура тандалган экономикалык багыттын жыйынтыгы. Камбарата биргеси, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу эри стратегиялык долбоорлордун жанданышы кыргыз коомчулугунун көптөн берки максаты болуп келгенин айтат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, мисалы, мен өзүм деле 2012 жылы өкмөттө иштеп атканда, жетектеп турганда, чоң бир кыялдарым бир эле ушул ашып калса кандай болот депчи. Анын алкагында бир топ жумуштарды өткөзүп, бирок болбой келип жүргөн да, болбой, бирок мына Кудайга шүгүр, анын башталышы бул чоң ушул жетишкендиктердин бири деп айтат элем. Андан сырткары мына Камбарата. Ал дагы сөздөн сөзгө өтүп, бир инвесторлорго берип, килейген мамлекеттердин ортосунда керек болсо мындай соодалашкан чоң саясатка жана соодага айланып кеткен да. Келсе эле ушуну кыла калабыз десе эле биз талпаңдап кылып берсе эле жакшы болот эле деп алардын айтканынан чыкпай калгандай ушулар да болгон да учурундачы. Анан эми башка социалдык объектилерди эми айтпай эле коелу, аларды саналап, эселеп керек болсо саналбай да жетишпей атабыз. Мурда бир мектепти куруш үчүн бир мектептин алкагында ушул жерде жогорку кеңеште 15 жыл кетет эле. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын салттуу өнөктөшү Кытай, Орусия жана коңшу мамлекеттер менен байланыш бекемделүү менен бирге кызматташтыктын географиясы да кеңейүүдө. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик башкаруудагы саясий эрки инвесторлордун ишенимин арттырды. Азыркы тапта Европа биримдиги, Араб өлкөлөрү жана Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттери Кыргызстанды ишенимдүү өнөктөш катары карап жатышат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Кыргызстанда тегүү жана текстил өнөр жайынын субъектилери үчүн киреше салыгынын ставкалары жана камсыздандыруу тарифтери төмөндөтүлдү. Салык кызматы билдиргенде 2030 жылдын 1 январына чейин бул тармактагы бардык субъектилер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн бирдиктүү ставкалары орточо айлык акынын 12-40% өлчөмүндө белгиленди. Ал эми киреше салыгынын минималдуу ставкасы 1% түздү. Жыл баштан тартып ишкерлер ар бир кызматкер үчүн 2115,5 сом өлчөмүндө камсыздандыруу төгүмүн жана 440,7 сом өлчөмүндө киреше салыгын төлөшөт. 2026 жылга карата орточо эмгек акы 44,070 сом деп белгиленген. Андан сырткары мыйзамдын негизинде жеке ишкерлер автоунаа алып сатуудан түшкөн киреше салыгынын төлөөдөн 2029 жылдын 1 январына чейин бошотулду. 2026 жылга чейин автоунаа сатуудан түшкөн киреше салыгын төлөбөгөн жарандарга мунапыс жарыяланды. Алар эми салык, жаза, айып жана туум төлөмдөрүн төлөшпөйт. Ал эми жергиликтүү автоунаа өндүрүүчүлөр тетиктерди чогултуп, комплект кылуучулар сатуудан алынуучу салыктан толук бошотулду. Тамак аштын баасын жогорулаткандарга айып салынат. Жаңы жылдан тарта күчүнө кирген токтомго ылайык коомдук тамактануучу жайларда кафелерде тейлөө акысы жоюлган. Бирок тейлөө акысы жоюлганы менен айрым кафе жана ресторандардын ээлери тейлөө акысын аны тамак аштын баасына кошуп жиберишкен. Мындан ары коомдук тамактануучу жайлардын токтомдун сакталышын, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жана мамлекеттик салык кызматы тарабынан көзөмөлдөнөт. Мыйзам бузган ишкерлерге айып пул салынат. Тактап айтканда товарды кем өлчө салмагын азайтуу же сатып алуучуну алдоо үчүн жеке жактарга 16,500 сом, юридикалык жактарга 51,000 сом айып пул каралган. Ал эми товарды көрсөтүлгөн баадан кымбат саткан учурларда жеке жактар 30,000 сом, юридикалык жактар 15,000 сом төлөйт. Баалар тууралуу маалыматты улуттук валютада көрсөтүлгөндөр жеке жактарга 30,000, юридикалык жактарга 15,000 сом айып пул салынат. Кыргызстандын министрлер кабинети мамлекеттик сыйлыктар, ардактуу наамдар жана мамлекеттик сый акылар тууралуу мыйзамдардын жаңы редакциясынын долбоорун сунуштоодо. Ага ылайык бир катар мамлекеттик сыйлыктар жана сый акылар кыскартылат, айрымдары өкмөттүн карамагына берилет. Бул тууралуу юстиция министринин орун басары Кубан Казаков 13 январда жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш жергиликтүү өз алдынча башкаруу комитетинин жыйынында билдирди. Сунуштарга ылайык жогорку мамлекеттик сыйлыктар кыскартылат. Азыркы системадагы 46 сыйлыктан 20 гана калат. Ошондой эле эмгек сиңирген наамын жана ардак грамотаны бекитүү укугун министрлер кабинетине өткөрүп берүү сунушталган. Мыйзам кабыл алынса, мурдагы мамлекеттик сыйлык макамындагы эмгек сиңирген наамын жана ардак грамота берүү тартибин өкмөт аныктайт.
Министрлер кабинети иши 5-6 саатка созулган жумуш оор кызматкерлердин тизмесин бекитти. Ага ылайык иш күнү 6 саатка созула турган медиктерге инфекциялык, кургагучук жана психиатриялык оорулар менен түз иштегендер, реабилитациялык борборлордун жана физиокабинеттердин кызматкерлери, патологоанатомиялык кызматтардын, тез жардам станцияларынын, кан борборлорунун, лабораториялардын, дарыканалардын жана фармацевтикалык өндүрүштөгү жумушчулар кирет. Мындан сырткары соттук медициналык экспертизанын адистери, радиоактивдүү заттар жана иондоштуруучу нурлануу булактары менен иштеген кызматкерлер, социалдык мекемелердин үй интернаттарынын жана балдарга арналган адистештирилген мекемелердин жумушчулары да тизмеге кошулду. Өзгөчө коркунучтуу инфекциялар, өлүктүн материалдары жана радиация булактары менен түз иштеген айрым кызматкерлер үчүн 5 сааттык жумуш күнү белгиленди. Бишкек шаарында жаңы курулуп жаткан автобекеттин курулуш иштери 70% аяктап, ушул жылдын май айында ишке берилет. Бул тууралуу бүгүн Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев курулуштун кандай жүрүп жатканын жеринен таанышуу учурунда президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев билдирди. Шоско чейин бул жерде функционердет этип калыш керек да. Кудайым да погоданы жакшы берип атат бизге. Жалпы аянты болжол менен 30 000 чарчы метрди түзгөн бул объекти курулуш иштери 2025 жылдын 12 февралында башталган. Долбоор боюнча 3 кабаттуу болуп, 9 блоктон турат. Ичинде бардык шарттар түзүлөт. Алыстан келгендер үчүн мейманкана, айдоочуларга жатакана, тамактануучу жайлар, күтүү залдары каралган. Азыркы тапта монолит иштери 100% аяктаган. Учурда ичин жасалгалоо, жарыктандыруу жана башка иштерин 2 нөмөт менен 200дөй курулушчу аткарууда. Өзү автобекет 9 блоктон турат. 5 блок бул автобекеттин өзүнүн основной баягы курулуш зданиясы. Анан дагы 6 блок бар. Көз перронго чыккан жер перрон, ал 7 блок болот. И 2 канат, 2 жагынан ал 8-9 блок болот. Берде шарттар полный бүт бардыгы 3-чү этаж ойлогондой азыр келечекте фудкорт, тамак иче турган жер болот. Элдерге ичинде күтүү залдар дагы болот. Бүт шарттар эле түзүлөт болгон жарандарга. Алыс жактан келгендер келип ушул жерде мейманканасы дагы болот. Андан кийин Минкап башчысы Борбор калаада жаңы салынып жаткан Ош базарынын курулушу менен таанышты. Аталган базардын жалпы аянты 155 000 чарчы метрди түзүп, 500 унаага ылайык жер алдындагы унаа токтотуучу жай, 20 000 чарчы метр жерде склад бөлмөлөрү, 10 000ден ашуун соода күркөлөрү каралган. Эң башкысы базар соода борбору сыяктуу болуп, жайкысын салкын, кышкысын жылуу болоор айтылууда. Жаңы Ош базарынын өзгөчөлүгү бул жерде деген биринчиден бул жабык, жылуу, жайкысын кондиционери бар, кышкысын отоплениясы бар болот. Мындайча айтканда торговый центр сыяктуу болот да. Ар бир блокто эт сатуучу, сүт сатуучу, балык сатуучу блоктор өз-өзүнчө бөлүнгөн, фудкорттор өзүнчө бөлүнгөн, сухофруктар өзүнчө бөлүнгөн, бири-бирине аралашпайт да, эски базарга салыштырмалуу. Бул машина токтотконго подземный паркингден эле 400 машиналык орун бар азыр. Мындан тышкары тегерек четинде бир 6 000 машинага расчеттолгон парковкалар болот да. Муну чет өлкөлүк азербайжандык проектировщиктер менен биргелешип иштешип, биздикилер ошо чет өлкөлүктөр чийип берген архитектура да. Бул жерде биз жумушту баштаганда 2 метрден кийин суу чыкчу да. Анан биз дренажный системаларды жасагандан кийин азыр уже мына биздин парковкаларыбыз 4 метр ылдый кирген, уже андай маселе жок. Бул жерде котлован казуу иштери жүргөндө дренажный системаны жасап, и замена грунта деп коет. То есть жаман грунтту башка грунтка алмаштырганбыз да. С послойным уплотнением. И проблема болбойбу дегени? Кудай сактасын, бирок буйрса болбойт андай проблема. Биз болгон технологияларды биз эле эмес, ошо айтылгандай Азербайжандан да специалисттерди чакырып, ошолор менен бирге иштеп, бардык этабын мамлекеттик текшерүүчүлөргө өткөрүп бергенбиз да.
Мындан сырткары Минкап төрагасы Орок айылындагы эл аралык класстагы Бишкек Арена стадионунун курулушун көрүп чыкты. Жалпы 51 миң көрүүчүгө ылайыкталып, 8 кабат боло турган бул спорт комплекси ФИФАнын стандарттарын сактоо менен курулууда. Стадион өлкөдөгү эң ири спорттук объект болуп, Кыргызстанда дүйнөлүк деңгээлдеги футбол беттештерин жана маданий иш-чараларды өткөрүүгө шарт түзүлөт. Долбоор боз үйдүн формасында тургузулуп, ичинде 46 лифт, 2 эскалатор жана майда соода жайлары менен катар атайнууна токтотуучу жайлар каралган. Ал эми курулуш иштери август айында жыйынтыкталып, көчмөндөр оюндарынын ачылуу аземин ушул жерде өткөрүү пландалган. Бул жерде азыр металлоконструкция кетип атат, өзүңөр көрүп аткандай. Металлоконструкция это ферма болот, ферма мындай жабылат, трибуналар жабылат, адамдарга суу түшпөсүн, кар, тияк бияк түшпөсүн кылып ошону жаап атабыз. Вообще неменин стадиондун формасы биздин боз үйдүн формасындай болот. Так, андан тышкары параллельно дагы жумуштар кетип атат, стяжка кетип атат, астында комнаталар бөлүнүп атат, газоблоктор коюлуп атат. Андан тышкары 95% уже биз наружный жумуштарды бүтөрдүк, инженерный. Это канализация, водопровод, ошондой жумуштар уже бүтүп калды. Азыр вот где-то 90% насып кетип атат. Түздөшүбүз керек, уровеньге чыгышыбыз керек. Ошондой жумуштар да сыртта кетип атат. А так в основном жумуштар стадиондун ичинде. Мына артымда карагандай ошол эле ферманын азыр мына платформасын коюп, ушуларды көтөрөбүз. Көтөргөндөн кийин фермаларда бул жака узарылат. Ферма өзү 5 секциядан турат. Азыр мына биз экинчи секцияны көрүп атабыз. Астында биринчи секция 100% бүттү. 100% бүттү. Экинчи секциясы 50%ка бүттү. Ушундук кетип атат жумуштарчы. Биздин графигибиз бар. Где-то март айында уже муну жаап алгандан уже бул жака немелерди, сиденьяларды коюп уже чаптай баштайбыз. Өлкөнүн транспорттук, соода-саттык жана спорт инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлордун ишке ашырылышы менен таанышкан төрага тиешелүү мамлекеттик органдарга жана борбордук мэрияга бир катар тапшырмаларды берди. Ошондой эле бул аймактарга баруучу жолдун жана курулуш иштеринин сапатын жогорку деңгээлде камсыз кылуу, аны улай объекттерди ишке киргизүүдөгү мөөнөттөрүн так сактоо зарылдыгын белгиледи. Нурзат Көчүмкулова, Кудайкалыс Омуралиев, регион, Бишкек. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев шайлоого катышууну милдеттендирип, мыйзам бузгандарды жазалоону караган мыйзам долбоорун сунуштады. Эл өкүлү шайлоого келгендер үчүн лотерея өткөрүү боюнча сунуштап, мамлекеттик айрым жеңилдиктерди активдүү шайлоочуларга гана берүү демилгесин көтөрдү. Ошол эле документте шарты болуп туруп, бирок добушун бербегендерге алгач эскертүү кылып, андан кийин айып салуу каралган. Ал эми шайлоого 3 жолу себепсиз катышпагандарды 5 жылга чейин шайлонуу укугунан ажыратуу жана мамлекеттик кызматтарга алуу сунушталган. Өлкөдө акыркы жылдары жарандардын шайлоого катышуусу төмөндөп, 2025 жылдагы парламенттик шайлоого электораттын 36,9% гана келген. Эске салсак, президент Садыр Жапаров эл шайлоого катышууда аябай пассивдүү экенин, добуш берүүнү милдеттендирген мыйзамдын зарылдыгын айткан эле. Тышкы иштер министринин ордун басары Медер Абакиров АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигер менен жолугуп, АКШ визасын алуу үчүн киргизилген жаңы талаптар боюнча тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу ТИМ кабарлады. Маалыматта мындай чара ишкерлер ортосундагы байланыштарды өнүктүрүүгө жана өлкөлөрдүн соода-экономикалык кызматташтыгын тереңдетүүгө тоскоолдук жаратары айтылганы белгиленет. Элчи кошумча талаптар анык бир өлкөгө эмес, АКШнын миграциялык саясатынын алкагында жана визалык мыйзамдарды сактоо зарылдыгын эске алуу менен киргизилгенин белгиледи. Буга чейин Америкага барууну каалаган кыргызстандыктар 21 январдан тарта 5 миңден 15 миң долларга чейин бирөө коюшу керектиги айтылган. Анын суммасы консулдук кызматкер визага арыз бергендер менен маектешип жатканда жеке тартипте аныкталары маалым болгон. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөлөргө жумушка орноштуруу борбору 12 январ күнү 4 агенттиктин уруксат кагазын убактылуу токтотту. Алар кыргызстандык жарандарды Туркияга ишке жайгаштыруу менен алектенип келген. Аталган борбордун маалыматына караганда, бул агенттиктер мамлекеттик органдарга туура эмес маалыматтарды беришкен атайын рейд учурунда аныкталган. Документтерде Туркияда жарандарды ишке кабыл алуучу уюмдар, иш берүүчүлөр же ишке орноштуруучулар менен кызматташтыгы тууралуу так маалыматтар жок болуп чыккан. Натыйжада 4 Golden Work Travel, Iris Travel, Рамай Саякат жана Аска Travel деп аталган агенттиктердин уруксат кагазы убактылуу жокко чыгарылды.
Аталган борбор мындай чара Кыргызстандын жарандарынын укугун коргоо жана мыйзамсыз миграция тобокелчилигин алдын алууга багытталганын кошумчалады. Алдамчылык фактысына жана зомбулукка байланыштуу кармалган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Акулу Бердиев 2 айга камалды. 1 май райондук соту 2 январдагы токтом менен Бердиевдин бөгөт чарасын карап, аны 11 мартка чейин камакка алууну чечти. 60 жаштагы Бердиев кармалган 11 январда Ички иштер министрлиги маалымдаган. Мекеме тараткан билдирүүдө 2022 жылы ал алдоо жолу менен акча алып, жеке максаттарына жумшаганы аныкталганы жазылган. Андан тышкары мекеме мурдагы депутаттын аялынан да үй бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылуулар келип түшкөнүн кошумчалаган. Өзүн Бердиевдин жубайымын деп тааныштырган Батма Ормонова социалдык тармактар аркылуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылганына бир нече күн болду. Ал видео кайрылууда күйөөсүнүн зомбулук көрүп жүргөнүн айткан. 5 баланын энесимин деген аял коопсуздугу коркунучта экенин белгилеп, күйөөсүн көп аялдуулукка да айыптаган. Акулу Бердиев жогорку кеңештин 7-чакырылышында Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси менен Адахан Мадымаровдун ордуна депутат болуп келген. Tahmini komada dedim, men öldü demedim. Kesem ölüp koptu. Сузак районунун Сузак айылында 3 январ күнү каргашалуу окуя катталды. Тахмина Рустамжан кызы мурунку жолдошу тарабынан мыкачылык менен өлтүрүлгөн. Бул үрөй учурган окуяга маркумдун бир тууган эжеси Ситора күбө болгон. Эжесиңди ошол учурда бир батирде чогуу жашап турушкан. Ситора ошол каргашалуу күндү эскерип, окуянын ар бир ирмемин жүрөгү сыздап айтып берди. Алып кетемен деди, сенин бизге жол жок, кетмеймин мен балаларды ташап. Балаларды кимге ташап кетемен деди. Дödüne u bala aytты. Ал келип сиңдимди Россияга алып кетем деди. Сиңдим мен кетпейм, балдарды кимге таштап кетем деди. Ошентип экөө сөз талашып уруша кетти. Менин алдымда сиңдимди 2 жолу муунтуп койду. Тахмина менин артыма бекинип жатты. Сиңдим ошол убакта мен дагы турмушка чыгышым керек. Сен деле үйлөндүң го дегенде катуу жини келип кетти. Сиңдимден башка турмушка чыга турган адамы деле жок эле. Ошол учурда милицияга чалдым. Бирок алар менен байланыша албадым. Тахмина качканда жыгылып түшүп артынан барып комнатага алып кирип кетти. Артынан барсам жаткан жеринде муунтуп жатыптыр. Ошол учурда колума тийгени менен уруп жаттым. Бирок ага карабай мени жогол деп кыйкырды. Эшикке чыгып жардам сурап адамдарды алып келсем Тахминаны өлтүрүп койгон экен. Тахминанын ахвалын көрүптү. Ахвалын көргөндөн кийин уже болду, апа бесполезно деп улар чыгып кетишти. Чыгып кетиштен алдын бул биринчи алып келген бала немеге скорыйга телефон кылды. А мен милицияга телефон кылдым. Менден алдын у өзү Тахминан ошо Дылшат өзү кыйган экен, мен өлтүрүп койдум деп. Бул каргашалуу окуяга байланыштуу коомчулукта ар кандай кайчы пикирлер айтылып, талкуулар жаралууда. Маркумдун эжесинин айтымында, кылмышка шектүү болгон жаран менен сиңдиси 2021 жылы расмий түрдө ажырашкан. Ажырашуудан кийин ал адам Орусияга иштегене кеткен. Ал сиңдиме дин жагынан да, мыйзам жагынан да эч ким эмес болчу. Ортодо нике күбөлүгү да жок болчу деп кошумчалады. Азыр күйөө бала менин хатыным мен менен жашап туруп, башкасы менен телефондо тутуп алдым, там башкасы менен нема кылып алды депти. Жок. Күйөө бала тергөөдө аялым мен менен жашап туруп, башкасы менен телефондо тутуп алдым деп көрсөтмө бериптир. Тахминанын жообун берген. Мыйзамдо нике күбөлүгү да жок эле. Ал сиңдиме азыркы учурда бөтөн адам болгон. Ошондо бөтөн адам келип сиңдимди өлтүрүп койду. Тахминеге у просто чужой человек. Бегон адам как бы келип өлтүрүп койду. Эримасада. 28 жаштагы Тахминанын артында бир уулу жана бир кызы калды. Учурда алар тай энесинин колунда тарбияланып жатат. Маркум келиндин апасы Мукадам Нуралиева ошол учурда Орусияда эмгектенип жүргөн. Ал кызынын кайгылуу кабарын уккан соң 4 январ күнү Кыргызстанга кайтып келген. Маркумдун жакындары бул кылмышты жасаган адамга мыйзам чегинде эң катаал жаза берилишин талап кылышууда. Kızımdan köyü bala ajraşkanıga 4 yıl oldu. Cevabını berdi. O Rossiyaga ketip 2 marta uylandı. Oş Özbekistanlık. Meni balalarım yetim bolmasın, birovni koluga kalmasın dep bu turmuş kurmadı. Kelip bunu yaşayman deyordu. Bu yol yok. Yaşaydigan gap aytmagan, endi yol yok gap aytgan. Meni ejam tez yetip ki tahmini komada dedi, men öldü demedim menga. Kesem ölüp koptu. Bir oğul, bir kızı var. Kattası 10 yaşar, kiçigi 8 yaşar. 28'e endi kiruvdi balam. Oşunu ağır ceza beriyinler, koma beriyinler. Meni balamı, Gülday balamı yedi.
Bu iki abalar mengi kaldı kana kılaman endi men. 2026 жылдын 3 январ күнү Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө 102 кызмат аркылуу Сузак районунун 1990 туулган тургуну телефон чалып, ошол эле күнү саат 19:55 чамасында 1997 туулган жубайын өз ара пикир келишпестиктин айынан өлтүрүп алганын билдирген. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен кылмыш иши катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Күйөөсү жубайынын көкүрөгүнө бир нече жолу аш бычак менен сайгандыгы маалым болгон. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. 2026 жылдын 4 январ күнү кылмыш ишине шектүү катарында 1990 жылы туулган маркумдун жубайы Сузак райондук соту тарабынан камакка алынган. Акыркы жылдары өлкө аймагында аялдарга карата зордук зомбулук фактылары көбөйүп, айрым учурларда ал адам өлүмү менен аяктоодо. Мындай окуялардын кайталанып жатканы коомчулукта олуттуу кооптоону жаратып, кеңири талкууларга себеп болууда. Ушундан улам жарандар бул көйгөйгө формалдуу эмес, олуттуу мамиле жасап, аялдардын коопсуздугун камсыздоого багытталган чараларды мамлекеттик деңгээлде күчөтүү зарыл деген пикирлерди билдиришүүдө. Күйөөлөр ошол жакта башка бирөөлөр менен көңүлдөш болуп алып бер, үй бүлө куруп алып бер деп, ага атаандашкан аялдары берде да ошондой бир аморалдык поступкаларды жазып коюп атат. Анан ошонун кесепетинен ушундай бир неме талаш тартыш чыгып, аркасы ошол бирин-бирин өлтүрүүгө чейин барып атат да. Эми азыр Сузактагы болуп аткан окуя жөнүндө да айтсак, азыр аялын өлтүрүп койду, өзү 15-20 жылга камалат. Анда бир 3-4 баласы болуш керек. Bu baldardı gelişe kандай болот. Буга улай эле Жалал-Абад облусунун Манас шаарында 40 жаштагы аял өз үйүндө асынып каза болгон. 10 январда Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө тез жардам бөлүмүнөн кабарлашкан. Анда Манас шаарынын 1985 жылы туулган тургуну өзү жашаган үйүндө асынып алгандыгы тууралуу кабарлашкан. Аталган факты Манас шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, териштирүү иштери башталган. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, маркумдун денесине сырттан кароо жүргүзүп, маркумдун жансыз денесинин сөөгүнө карата анын өлүмүнүн келип чыгуу себептерин аныктоо максатында соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. 2025 жылга карата Жалал-Абад облусунун аймагында үй бүлөлүк зомбулук боюнча ички иштер органдарынын электрондук каттоо журналына жалпысынан 847 арыз түшкөн. Анын ичинен 777 коргоо ордери берилген. Тактап айтканда 712 коргоо ордери аялдарга, 23 кыз балдарга, ал эми 41 эркектери карата колдонулган. Ал эми республика боюнча алганда 2025 жылдын алгачкы 11 айында ички иштер органдарынын электрондук каттоо журналына 1995 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул көрсөткүч 2024 жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу кыйла жогору. Тактап айтканда, 2024 жылдын алгачкы 11 айында 15675 факты катталып, 2025 жылы бул сан 27,5%га же 4320 фактыга көбөйгөн. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Өздөрүн укук коргоо органдарынын кызматкери катары тааныштырып, алдамчылык кылгандар кармалды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Маалыматка ылайык шектүүлөр арыз ээсинин тергелип жаткан кылмыш ишин оң жагына чечип беребиз деген убада менен $10,000 алып из жашырышкан. Атылган кылмышка шектелип 28 жаштагы менен 49 жаштагы шектүүлөр кармалды. Дагы бир шектүү буга чейин башка кылмыш боюнча УКМК тарабынан колго түшүп, камакта экени белгилүү болду. Bir yerden cük degende bundan например 5 minutga уруксат болот да. Ойгула эми экран алдында китептегидей сүйлөй бербей келечи. Биз тазалагандан кийин кайра эле кое беришет. Манас шаарында жол эрежелерин бузуп, унасын туура эмес жерлерге токтоткон айдоочуларга карата рейд жүрдү. Текшерүү Чехов көчөсүнөн башталып, эреже бузгандар дароо көзгө көрүндү. Инспекторлор айдоочулар унааларын токтотууга тыюу салынган тилкелерге жана жолдун жүрүүчү бөлүгүнө токтоткондугун аныктады. Эреже бузгандарга жеринде эскертүү берилип, айыппулдар чегерилди. Бул айдоочуга укуктар кодексинин 327 знак жол белгисini бузуп, автоунаасына туура эмес жайга койгондугу үчүн 1000 сом бул айыппул салынат. Анын 70% скидкасы бар, анын 1 айдын ичинде 300 сом төлөп коесуз.
макулбу? Экинчи максатыңыз бул жерге койбоңуз. Ичкерге адам алсаңыз, если такси болсоңуз, такси кызматын иштесеңиз, ичкерге алып кирип, автовокзалга барып, өзүнүн атайын ташуучу эрежелерин сактап, жол кыймыл эрежелерин сактап, туура жерге коюп адам алыңыз. Макулбу Мирлан аке? Эми бул жака машина батпайт атат, бул жака. Вокзалга барсаң, машина тыгылып кеткен ал жака. Ал жака адам барбайт. Ушул жерге турганы мажбур болуп атабыз да. Парковка маселеси ушу шаардын бир жеринен парковка бизге берсе, бөлүп берсе жакшы болот эле. Ошо вокзалга эле тыгыла бербейчи. Ал жака Ош, базар коргон баары жок ошол жерге тыгылып калган да. Машина батпайт ал жерге. 2-3 күндөп жатасың ал жакта. Ошо бул жерден алып кеткен оңоюраак сага. Бишкекке каттайм мен. Натыйжада Чехов көчөсүнүн Жусуп Бакиев жана Түмөнбай Байзаков проспектиси менен кесилишкен бөлүгү толук тазаланды. Андан кийин МАИ кызматкерлери рейдти Жусуп Бакиев көчөсүндө улантты. Бул жерде да айдоочуларга чара көрүлүп, жолдун бир тарабы тазаланды. Жолдун жүрүүчү бөлүмүнө токтоткондук үчүн айыппул жазып беребиз бул айдоочуга. Канча жазды? 1000 сомдук айыппул жазылат, бир ай ичи 300 сом төлөйт. Азыр силер ушул Жусуп Бакиев көчөсүнүн башкы аягына чейин кызмат берип Дагы ушундай. Бирок элдерге оңойчулук менен жетпейт. Биз тазалагандан кийин кайра эле кое беришет. Парковка жоктугундан телефондо сүйлөшөн деп келип турдум. Же адам алып атканым жок, же парковка кылганым жок мында. Таксилер койгондой, например, да. Мен просто эскертип берип койгула, болду, мен кетем деп атам. Болгону ошо жок, жазам деп атат. Майли жаза берсин ошондо. Себеп жок денен болду. Эми бирде айтканда бирдекени чечирбейсиңер. Я. Ол жерде мыйзамсыздык койду деп айткаңыз. Койгула, эми экранын алдында китептегидей сүйлөй бербегилечи. Болду, штрафты жазгыла, кетейин. Жокпу же койгону жетишпей орун. Bir yerden жүк çıktığında buna например 5 minutga ruhsat болады da. Бул айдоочу деле ошол эле 327 жол белгисине койгон. 327 жол белгисинде азыр биздин жарандарыбыз, айдоочуларыбыз туура эмес түшүнүүдө. 327 жол белгисинде 5 минут токтоп турууга тыюу салынат деген жери жок. 327де токтоп турууга вообще тыюу салынат. Токтоого вообще тыюу салынат. А булар 5 минутка уруксат деп көпчүлүк ошентип ойлоп алып атышат да. Тыюу салынат негизи 327ге вообще токтотпош керек. Айла жок коет экенсиң да 5 минутка 1 минутка деп эми знак болсо дагы айла жок болот экен да. Же машина жок айланат экенсиң шаарды. Анан айла жок коет экенсиң да. Ар бир жерде өзүнө парковкасы болуш керек, же мындай кеңир жер болуш керек. Анан келип эле знактарды коюп штраф салганда бул кичине адамгерчиликке жатпай калат да. МАИ кызматкерлери андан ары Нагима Айтматова көчөсүнө түштү. Мында аялдаманын алдына токтогон автоунааны дароо айып короого алып кетишти. Рейдти Манас шаардык мэриясы жана шаардык жол кыймылын камсыздоо бөлүмү биргеликте уюштуруп, шаардын негизги көчөлөрү көзөмөлгө алынды. Бул көнүп жатат да, айдоочуларга көнүп жатат. Баягы бир аз мына баскан ордуна ошо зеригет, ошо машинасы менен келип токтотуп, азыр эле биздин сотрудниктер келип кармаса, эмнеге кире калайын дедим эле, эмне иштерим бар деп шылтоолор айтып атат. Анан мыйзам чыгыналарга да чаралар көрүп атат анан. Бул рейд тынымсыз өтөт. Шаар башчысынын буйругу чыккан 525 буйругунун негизинде рейдтер өткөзүп атабыз. Ошо рейдти кечке өткөрөлбөй нормалдуу парковка кылса болобу? Парковка маселеси азыр чечилбейт, себеби базар ачылмайынча, базар ачылганда ошол жака автобекет курулат, ошондо анан базар кичине тартипке келет деген ойдомун. Толук ишеним. Толук ишеним. Жалпысынан 20дан ашык машинага 327 белгисине жазып бердик. Андан кийин жол тазалоо иштери жүрдү. Биргеликте эвакуаторлор менен 6дан ашык машина эвакуаторго жүктөлүп, айып короого токтотулду. Аталган Чехов көчөсүндө рейд өткөрүлгөнүнө жарым сааттан өтө элек. Деген менен МАИ кызматкерлери мындагы жолдун эки тарабын бошотуп, айрым айдоочуларга айыппул салып, кээ бир автоунааларды айып коргоо киргизген. Жолдун эки тарабы рейд учурунда толук тазаланып калган болчу. Көп өтпөй абал кайра эле ошондой болуп, кайрадан эле автоунаалар токтотулуп тургандыгын көрүүдөбүз. Борбордук базардын айланасында дээрлик жума сайын рейдтер өткөрүлгөнү менен унаа тыгыны жана баш аламан токтотууларга чекит коюлган жок. Серепчилердин айтымында рейдтердин жыйынтыгы 5 мүнөттүк гана эффект берип, көзөмөл алынгандан кийин эле эреже бузуу башталат. Бул көйгөйдү көзөмөл же айыппул менен эмес, шаардагы унаа токтотуучу жайларды түзүү аркылуу гана чечүүгө болорун белгилешет. Сөз парковка түзүш керек, парковка түзбөсө ушул маселе дагулана берет. Биринин аркасынан бирин кууп жүрө берет. Гайы жүрөт, кайра келип адамдар токтой берет, себеби алардын дагы аргасы жок.
башка эмне кылыш керек? Чоң көчөлөргө, машиналерге кеңирип ата турган жерлердин чекесине мына Бишкекте ушундай болуп көп жерин көрүп атабыз го. Чекесине чызып, кадимкидей кылып, парковка кылып, эгерде ошо парковкага туура токтотпогон машиналерди, анан аларды жазалап, штраф менен жазалай алгандай кылат. Ушинсе жакшы болмок да. Эмне болгон күндө дагы азыркы мезгилдин талабына жараша убактылуу болсо дагы эмеден чыгыш керек. Анан парковка болуп башка болгондо, анан башкача болуп өзгөртө берсе болот. Обязательно парковка керек да бизге. Чечилиш керек. Ар жерде Октябрьскийдики бар, Көкжаңакчыдыки бар. Парковка маселе керек да. Каерде болсо парковка керек, чечиш керек. Ага орун жок болуп атат. Эми мэрия аяк-бияк өкмөт караштырып чечип бериш керек бизге. Саянка жок. Азыр бизге эптеп саянканы алып беришти мынерде. Наркы жагына машина көп да. Наркы жагына койдуң дегенче келип эле штраф салып алып кетип атат. Эвакуатору. Кайка коюшуңду деле билбейсиң. Билбейсиң эмне кылабыз. Ошону өздөрү депутаттар чечиш керек да. Анан ушу саясийге апарып берет да, туурабы? Кийинкиге. Биринчи бир жердеги чечилет. Мэр иштеш керек, самый главный. Белгилей кетсек, Манас шаардык мэриясынын өкүлдөрү жана МАИ кызматкерлери мындан ары дагы рейдтерди улантып турары айтылды. Акылай Карабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, регион. Базар Коргон районунда Шайдан Абдрайымов жолунун 2 чакырымы асфальтталып бүгүн пайдаланууга берилди. Оңдоо иштерин номер 50 жол тейлөө мекемеси жүргүзүп, ага 16 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Шайдан Абдрайымов жолу 4 категориядагы жол болуп саналат жана жалпы узундугу 6 чакырымды түзөт. Калган бөлүгүн быйылкы жыл ичинде оңдоо пландалууда. Барыңыздарга белгилүү, ошол жолдун жана тротуардын жакшы бир ачылышын өткөрөбүз деп ниет кылганбыз. Муну бүтүп калды. Ошону утурлай бизде сиздерди чакырып турган кезибиз. Шайдан Абдрайымов жолуна тротуарда курулуп, жөө жүргүнчүлөр үчүн шарт түзүлдү. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жол көп жылдардан бери каралбай, эскилиги жеткендиктен аны оңдоо жана жаңыртуу талабы күч болчу. Мен жалган айтпасам, бул мен 6 класста окуп атканда курулганда асфальт, эски асфальт, Союз малында. Мен азыр жашым 64 жаштамын. Ошончо жылдан бери жол кандай айтпасам 40 жылда ашып кетти бу. Андан бери жакшылап турду, кийин бузулуп, бу жол баарды ойлоп, жылда жамай торедел, күзгө чейин жакшы турат, күзгө келе жаңы чачым башталып, кайта ойлоп түшүп калып, эл кыйналган. Мына каттоо бул калың айыл бизде бу жерде. Кызыл, Шыдырга, Коткор, мындан лел жолго өтүп кеткен чоң айылда, элдер тургундар кыйналды да. Şu elдің каттамына bir топ жақсы шарттар түзілді. Ошондуктан ушул жолдун курулушуна, элге ушундай жакшы bir шарттар түзүлүшүнө биз сөзсүз түрдө ыраазычылык, элдин атынан, өзүмдүн атынан ыраазычылык айтып коюшум керек. 26-жылга пландарды коюп атабыз. Бул Абук жана Саябук деп бөлүнгөн 2 айылды бириктирген жол бар. Ошол жолдун дагы узундугу 2 километр 350 метр долбоорун жергиликтүү бюджеттин негизинде даярдап бердик. Кудай буюрса ушундагы 2026 жылдары асфальттоого биз өтүнүштү айтып өттүк. Кудай буюрса ал жолубуздагы асфальтталат деген ойдобуз. Андан сырткары өткөн 2025 жылы Базар Коргон Арстанбап жолунун 7 чакырымы асфальтталып бүткөн. Калган 32 чакырымы быйылкы жылы оңдолоор айтылды. Биздин урматтуу министрибиз Абсатар Токтоголовичтин тапшырмасынын негизинде 2026 жылга Базар Коргон Арстанбап жолунун калган 32,5 километрин толук бүтүрүүгө бизге тапшырма коюлду. Кийинки жылы, быйылкы жылы Кудай буйрса, ушул 32,5 километрди толугу менен аткарып бүтүрүп элге пайдаланууга беребиз. Белгилей кетсек, 2025 жылы Базар Коргон районунда жалпы 32 чакырым унаа жолуна жаңыдан асфальт төшөлгөн. Кундуз Кенжебаева, Акылай Карабаева, Шайыр Зайырбек уулу, регион. Сапатсыз үрөн колдонгон дыйкандарга мамлекет тарабынан жеңилдиктер берилбейт. Айыл чарба министрлиги дыйкан фермерлерди айдап себүү иштеринде сапаттуу үрөндөрдү колдонууга чакырды. Ошондой эле дыйкандар колдонулган үрөндөр сапатын, сертификатталганын жана келип чыккан жерин тастыктай албаса, анда аларга жеңилдиктер берилбеши мүмкүн экенин эскертти. Учурда мамлекет тарабынан жеңилдетилген акциялар ири чарбаларга 309-токтомдун негизинде жерлерди бөлүү, ири кооперативдерге көрсөтүлгөн ар тараптуу жардамдар, жеңилдиктер жана колдоолор каралган. Ошондой эле министрлик дыйкандар үчүн атайын программа иштеп чыгып жатканын маалымдады. Ал өсүмдүктөрдүн сапатын жакшыртып, түшүмдүүлүктү жогорулатууга багытталган.